Men aytып koyayım dep ulantты Kevin Snellman. Elдің ruhaniyatı katı keseldep turat. Bul bizdeki dagı bar oğru. Bul öte korkunçlu oğru. Din bul adamdı adamga baylagan, adamdı jalpı dünyöge baylagan, kerek bolsa ar bir tal çöpkö baylagan düşünük. Çındığında din degende meçitke baylap koyup, boldu şul din dep meçittegi boldular loh bolu üçün oturup, sana ayta turgan, sana jaga turgan söz süylep koya turgan dep kebir kelese düşüngünü din emez. Din mına bu jerde Petrov жазып atkan, Norus aytıp atkanı, Fin aytıp atkan. Din bul adamdı adamga baylagan, adamdı jalpı dünyöge baylagan, kerek bolsa ar bir tal çöpkö baylagan düşünük. Oşol çöpten ne kılış gerek? Çöptü kordasan göz gözyen degen mandurmatı bir tuğanım oşol dinde aytılat degen söz gelip çıgat. Eğer anday baylanışı bolbosa anda mamlekette bolboyt. Qoğumda bolboyt. Üy bülöde bolboyt. Alt turgan kişinin özü de bolboyt. Eğer de din yok bolup kalsa, dindin özünün baylagan baylanışı yok bolup kalsa anda mamlekette bolboyt. Qoğumda bolboyt. Üy bülöde bolboyt. Alt turgan kişinin özü de bolboyt. El içinde dindin ordu çok kalışı. Bu meçitin ele meselesi emez. Bu jalpı mamlekettin meselesi. Eldin dinge kaydiger karaşı. Bu jalpı eldi öte çoğun korkunuçka kaptagan kesel. Жеңил ойлуу жаштар менен акылы кем либерал ойчулдар бекеринен кудайсыздык эркин ой жүгүртүүнүн белгиси деп жүргөн жок да. Кудайсыздык, динсиздик бул элдин майыпка айланышы, бул руханияттын оорушу. Кудайсыздык бул эл ичиндеги бардык ыйыктан алган сезимдердин өлүшү. Карагыла. Муну орус жазып атат, айтып аткан Фин айтат, динсиздик, кудайсыздык бул эл ичиндеги бардык ыйыктан алган сезимдердин өлүшү. Bunun natijası kişini hayvanga aylantат. Aşıngan adepsizlik, abiyirsizlik, ıpılastık, jetken özümçüldük, karakçılık bu degen maradiyorluk. Barıp durgan başalamandık oygonot deyt. Jana men karapayım kişi katarı meçittegi moldolarga Kuday eldin köngülünөн öçüp baratıp dep kayırılam. Mundan ötken korkunçlu jogotu barбы? Eger sizler öz abiyiringerdin aldında taza bolguңар gelse, Kuday aldında öz eliңердин aldında taza bolguңар gelse, anda күнөөлүүнү aylanыңардан издебе келе. Буга чейин жана бүгүнкү күнү динчилер кылып келгенде күнөөнү билимден издебе келе, философиядан, интеллигенциядан издебе келе. Өзүңөрдөн издегиле күнөөнү урматтуу молдолор. Өзүңөрдөн катаны, кемчилигиңер доңдогула. Eldi kantip imanга çakırуу керек деген овол өзүңөргө үйрөткүлө. Кудайды өзүңөр издегиле. Өзүңөр үчүн өз жан дүйнөңөрдөн издегиле. Андан кийин элге Кудайга жетчү жолду көргөзүүгө аттангыла. Кайталап коеюн. Кудайга орун болбогон көкөрөктө элди куткаруучу сезимде болбойт. Адамдын көкөрөгүндө Кудайга орун болбой турган болсо, ошол эл Кор болгондун сазына батып жүрө берет. Кудайга орун болбогон көкөрөктө элди куткарып сезимде болбойт. Эгерде bir адам динчил болбосо, ал адам Кудайды билбей турган болсо, бул адам элди жакшылыкка жетелей албайт. Урматтуу молдокелер, мен кебимди силерди жардамга чакырмай аяктамакчымын. Элибизди куткаргыла. Аларга Кудайды таап бергиле. Жан дүйнөгө өлүү формулаларды эмес, жандуу ишенимдерди тартуулагыла дейт. Урматтуу bir тууганым. Мына ушул китеп менин сөзүм эмес, ар бирибиз окуй турган китеп, урматтуу bir тууганым. Мына ушул жерде эгерде дин жок болуп калса, анда мамлекет өнүп өспөйт. Эл улут катары жок болуп кетет деп каңкуулап берген китеп. Мына ушул китепти урматтуу bir туугандар, насип кылсаңга сан сайын ушундан эмне сабак сайын айтып деп окуп берип турабыз. Анткени бул жерде биз үчүн керек болгон эң жакшы нерселер урматтуу bir туугандар ушул жерде жазылып турат. Аллах Таала баарыбыздан ыраазы болсун. Урматтуу bir туугандар, чындыгында кантип өнөбүз? Бир өлкөнүн өнүгүү сырлары дегенде биз кантип өзүбүздү өндүрө алабыз деген маселе мына ушул китепте баяндалганда, биз дагы келиңиздер бардыгыбыз элибизди ошол биринчи кезекте кантип мамлекет өстүрөбүз дегенде ыйманды таап берип, Кудайды таап берип, адамдарга Кудайды ишенүүгө, Кудайды чын ниеттен таанууга, Кудай Таалам бардыгын көрүп турат, билип турат деген ынаным, ишенич акаетке алып келүүгө аракет кылышыбыз керек. Молдолор дагы сүйлөп аткан сөзүбүздө адамдар Ошто жүрсө, биз Самаркандта жүрүп, адамдар түшүнбөгөн тилде, адамдар түшүнбөгөн сөздө, адамдар эптей албаган диалектте сүйлөбөстөн, адамдан акыл жетпеген маселе эмес, балким өздөрүнүн жашоосунан алынган жөнөкөй икаялар менен, жөнөкөй маселе менен Кудайдын жолун таап бере турган болсок, ошондо гана мамлекет өнүгүү жолуна түшөр экен. Туура илим, билим, экономика бардыгы керек. Бирок ошолордун башында адамдарга ишенич, адамдарга ыйман деген нерсени биринчи жеткирүүбүз керек болор экен. Урматтуу bir туугандар.